Айт күні урматтуу мусулман бир тууганым, аялдарыбызга эскертүү. Айт күні деп алып таза атырларды себип алып, эркектердин башына айлантпагыла. Пайгамбар мындай дейт: "Айма имраати истатарат", кайсы бир аял атыр себинсе, "Фамаррат алал қом", коомдун алдынан өтсө жамааттын. Эмне үчүн? "Лияжиду рихаха", мен житимди бир життап койсун деп өтсө, "Фахия зания", ал аял зина кылган аял дейт. Эркектердин ичинде уктап жаткан жаман ойду ойготтубу? Фахия зания дейт. Имам Тирмизи, Имам Насаи, Абу Дауд чыгарган сахих хадис. Кайсы бир аял атыр себинсе, эркектердин алдынан өтүп, шулар менин житимди життасын десе, ал аял зина кылган аял дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, эркектерге айтарым. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лиан ят'ана фи рас ахадукум бимахитин мин хадид хайру лаху мин ан ямасса имраатан ла тахиллу лаху." Силердин бирөөңөрдүн башыңарга кубалда менен данк деп бир койгону жакшыраак халал болгон аялдар менен кармашып көрүшкөндөн көрө дейт. Тилекке каршы, урматтуу мусулман бир ачуу чындык да. Биздегилер көрүшүш эмес эле. Бу классташым деп өбүшөт, аяшым деп өбүшөт. Эмне сен аялың бары келемеби? Башыңарга дейт кубалда менен бир чапкан жакшыраак өзүңө адал болбогон, махрам болбогон аялдардын колун кармап көрүшкөндөн көрө дейт. Анан айтыңыз мен деп, аяш айтыңыз токтоткула, качанга жөө өбүшөсүңөр эми? Мындай эле саламдашып кой, ассаламу алейкум. Көрүп атабыз го, башка туугандар мындай эле кылат го. Эми биздикилер таза эме болуп кеткенсиңер да.